Потенциал. Потенциал. В эфире Радио Манас. Потенциал – это разговор об изменении от возможного к действительному, о влиянии разности на будущее, о преодолении внутренней силой. Потенциал. Слушайте нас в будние дни на Радио Манас в 11:10. Бүгүн көп потенциалдар метод токтурубузда Марс Төлегенов IDLO эл аралык уюмдун медиа менеджери катышып отурат. Бүгүн жаңы теледолбоор тууралуу ачык айкын аттуу тууралуу сөз болмокчу. Кош келиңиз биздин эфирге. Саламатсыздар. Сизге да ыраазычылык билдиребиз ошо бизге убакыт бөлүп чакырып койгоnuңузга. Көптөн бери ошо медиа тармагында иштеп атасыз, анан ошо жаңы бир теледолбоор баштаптырсыз. Айрыкча ушул укуктук ошол жөнүндө маалымат бере кетесизби? Жакшы болот. Бул эми ачык айкын укуктук телеберүүсү бул соттук процессти чагылдыра турган телеберүү болуп саналат. Бул негизи Кыргызстанда болуп атат. Анан бул берүү болсо эми Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу USAID, КТРКнын жана өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюмдун, жаттагыраак айтканда IDLOнун колдоосунда USAID IDLOнун Кыргыз Республикасында сот системасын бекемдөө программасынын алкагында иштелип чыккан. Бул берүү жөнүндө айта турган болсок, бул негизи Кыргызстанда биринчилерден болуп атат. Себеп дегенде мындай берүү Кыргызстанда болгон эмес. Буга чейин болуптур, эми бул 90-жылдары болгон экен. Юридикалык кеңеш берүү деп ошо соттук процессти бир аз чагылдыруу иретинде көрсөтүлгөн экен. Биздикиндей кылып ошо соттук процесстин өзүн көрсөтүп, ал жердеги жактоочулардын өзүнүн оюн айттыра турган жоопкер менен тоогерди көрсөтүп, алардын мамилесин, соттун ошол ишти карай турган жагдайды чагылдыра турган берүү Кыргызстанда болгон эмес. Бул биринчи жолу болуп атат да. Реалити шоуга да окшоп кеткен теледолбоор бир четинде мындай билим берүүчү сыяктанат да. Туура баса белгиледиңиз. Бул негизинен ошо реалити шоу сыяктуу башынан концепциясы жазылганда ошондой негизде жазылган экен. Себеп дегенде бизде ал экинчи жагы дагы туура ал үлгү катары кандайдыр бир укуктук сабаттуулукту көтөрүү багытында. Анткени себеп дегенде биз бүгүнкү күндө демократиянын алкагынын негизинде ар бир жаран эле мени кечирип коюптур. Биздин мекендештер жарандар баарыбыз тең эле ошол учурда айтыш керекпи же айтпаш керекпи деп эле баарыбыз эле кыйкырып эле калдык да. Анан жок, негизи мыйзамдуу талаага, мыйзамдуу укуктук негизде чече турган нерсе келип калды деп анан биз ушул берүүнү ойлонуштуруп, тагыраак айтканда ошо IDLO эл аралык уюму концепциясын иштеп чыгып, атайын ал жерде жумушчу комиссия тобу иштеп чыгып, ушундай берүү керек Кыргызстанда. Себеп дегенде укуктук сабатсыздыкты жоюшубуз керек. Эл кантип ошол соттук процесске келиш керек? Жадагасы жөнөкөй эле доорубузда кантип жазыш керек, сотко кантип кайрылыш керек, өз укугун кантип коргош керек, жөнөкөй эле жарандык маселелерде. Ошонун негизинде анан биз ошол маселени көтөрүп чыгып, анан ошонун негизинде иштедик да. Бул берүүнү тартаардан мурда биз жөн эле алып эле анан алар ой жаратып эле анан концепция иштеп чыгып эле жөн эле тартып салган жокпуз. Муну тартаардан мурда, муну жаратаардан мурда биздин Кыргызстандын жарандарынын, алардын оюн, пикирин угуп чыктык. Ал үчүн биз 2 жолу 7 дубанды кыдырып, алардын ою менен да бөлүшүп келдик. Мисалы биринчи кыдырууда биз 7 дубанды толук кыдырып, бул жагы нарын тигил жагы Баткенге чейин барып, элдин оюн уктук. Мисалы атайын сурамжылоо жүргүздүк. Биринчи сурамжылоодо биз орустардын Россия Федерациясындагы берүүлөрдү, ушуга окшогон берүүлөрдү жана Казакстанда да даярдалган экен, казак тилинде, орус тилинде. Ошолорду алып, үлгү катары үзүп бир 5 мүнөттүк кылып, ошону көрсөтүп, эгерде Кыргызстанда биз ушундай берүүнү чыгарсак, сиздер жарандар кандай кабыл аласыздар? Ушул керекпи бизге? Ошондой кайрылуулар менен кайрылат белеңер деп кайрылганыбызда биринчи сурамжылоо жүргүзгөндө элдер аябай жакшы кубаттап, биз чындыгында ушундай бүгүнкү күндө бул эми жашоодо болгон нерсе, ансыз деле соттошуп жүрөбүз. Бирок чындыгында ошо сотко кандай кайрылыш керек, кандай тартипте болуш керектигин жолун көрсөтсө, бизге жеңил болот эле деп элдер өздөрүнүн ойлорун билдиришкенде, ал сурамжылоонун ичине карапайым элден баштап мамлекеттик кызматтагы жактоочулар, юристтерден бери чакырдык, мугалимдерден бери милиция кызматкерлерин да чакырдык. Уккыла барыңар көргүлө депчи. Анан ал негизинде биз ошонун негизинде анан темаларды иштеп чыктык. Анда да сураганбыз элден, силерге кандай маселелер бүгүнкү күндө көйгөйлүү, ушу биздин элет жериндеги элдин үрөйүн учура турган кайсы көйгөйлүү маселелер укуктук базада чече турган дегенде, анан алар көбүнчөсү айтышты, жанагы үй бүлөлүк ажырашуу, никесиз жарандык никеде туруп турмуш куруу, анан жанагы жол кырсыгынан келип чыккан нерселер. Ошонун негизинде биз 6 теманы аныктап чыктык да. Аларды эгер уруксат берсеңиз айта кетейин. Бул биринчи тема бул ажырашуу жана балдардын жашаган жерин аныктоо. Экинчи тема аталыкты аныктоо жана алимент өндүрүү. Үчүнчүсү жол кырсыгынан улам материалдык зыянды өндүрүү. Төртүнчүсү темасы болсо бул насыялык карызды өндүрүү. Бешинчи тема болсо бул суу агызуудан улам, эми бул жана көп кабаттуу үйлөрдө көп маселе болот го, үстүн кабаттан астын кабатын суу агып кетип анан зыян учураганчы. Анан алтынчы бул элет жериндеги эң орчундуу маселе бул жанагы айдалган эгинди тебелеп салуу. Ушундай маселелерди көтөрүп чыктык да. Элдер өздөрү айтышты ушул нерселерди көп деп. Дагы көп темаларды айтышкан. Анан бирок биз ошо карап чыгып, биздин юристтер менен
кеңешип ушу 6 темага токтолдук. Сиз жарандык процесстерди чагылдырдыңыз да ушул тартылган 6 көрсөтүүдө. Мындан кийинки балким жана жаза процесстери чагылдырылабы, ал эмне болот? Жаза кодексинин негизиндеги иштерди болсо буюрса, эми ал дагы башында ойдо бар болчу, бирок соттор, биздин судьялар биринчи ушул элди ушул жарандык маселеден баштасак деп алар туура көрүп атышат да. Себеп дегенде жаза кодексинин негизинде маселелер оор, опурталдуураак экен да. Анан бул болсо бул деле опурталдуу, бул деле абдан орчундуу экен, бирок буга биздин жөнөкөй элдер жана прокурору жок эле өздөрүнүн маселесин, социалдык маселесин териштирүүгө келгенде өздөрүн кандай алып жүрүш керек, ушуга деп көбүрөөк басым жасалды да. Бирок мунун баардыгы мындай болуп атат да, муну даярдаш үчүн абдан көп чыгым талап кылынды да. Анан ошон үчүн ал жанагы жаза кодексинин негизинде даярдала турган болсо ага да кошумча чыгымдар кетет да. Ошон үчүн биринчи ушуну жөнгө салып элди көндүрүп алса, андан кийин болот деп ойлойм. Эми ал үчүн колдоо керек да. Сиз кадимкидей ошо сот процесс кандай жүрүп атат, ошону чагылдырат экенсиз да. Кээ моменттерде мисалы түшүндүрүү үчүн мындай токтотуп көрсөтүп, мындай түшүндүрүү берип, же сот процесси бүткөндөн кийин мындай болду деп мындай түшүндүрүү маалымат бересизби? Бул берүүдө дегениңиз да. Берүү эми баштан аягы эле мисалы бир маселени, ошол эле биринчи теманы алалык. Мисалы ажырашуу жана балдардын жашаган жерин аныктоо. Ушул маселе кандай келип жатты, ошол боюнча болот да. Эң башынан башталат. Бул программа башталганда эле ошол жөнүндө кыскача сюжет болот. 2,5-3 мүнөттүк. Анда көрсөтүлөт чыр эмнеден келип чыккан. Кадимкидей тартабыз да алардын үй бүлөдөгү турмушунчу көрсөтөбүз. Анан ошонун негизинде бул экөө сотко кайрылды деп, андан кийинки этап экөө келип доогер доо арызы менен ага чейин сотко кайрылгандыгы айтылат сюжетте. Андан кийинки этапта биз судьянын кабинетиндеги иш-чараны көрсөтөбүз. Судья экөөнү чакырып, доогер менен жоопкерди түшүндүрүп атканы. Мисалы доогер бизге арыз менен кайрылды, төмөндөгүдөй арыз менен. Ошонун негизинде биз ушуну силерди чакырып отурабыз ушул кабинетке. Жоопкер сиз доо арыздын көчүрмөсүн аласыз азыр. Ошонун негизинде кол коюп коюңуз деп анан экөөнү түшүндүрөт. Мисалы сотко жетпей деле чечип алсаңар болот, муну тынчтык жолу менен, өз ара сүйлөшүү жолу менен. Андыктан эскертем деген сөзүн айтат да. Муну биз атайын баса белгиледик. Себеп дегенде тынчтык жолу менен деле чечип алса сөз түрдө соттошуп, анан жумурай журтка жар салбай депчи. Анан экөөнүн чечими болот. Жок, биз андан ары кетебиз, соттошобуз десе, анан судья айтат, анда сот залынан кезигебиз. Андан кийинки кезек сот залына өтөбүз. Сот залында кадимкидей эле ошол маселе каралат. Ал жака ал жерде доогер өзүнүн жактоочусу менен келет. Албетте ал жерде өтүнүчтөрүн билдирип, өздөрүнүн күбөлөрүн ээрчитип келсе болот. Жоопкер дагы өзүнүн жактоочусу менен, өзүнүн күбөлөрү менен ошол тийиштүү маселелер менен. Анан судья кадимкидей эле ал сот залында соттук териштирүүнү мисалы биринчи ал жерде катчы да болот, күбөлөр да болот. Анан ошол соттук тартип менен кадимки жарандык маселе соттук териштирүүдө кандай каралса ошонун негизинде болот да. Берүү өзү 40 мүнөт. Башында 30 мүнөт дегенбиз, бирок айрым жагдайлардан улам 40 мүнөт деп чечтик, 40 мүнөт болуп калды да. Анан ошол соттук териштирүү каралып отуруп бирине сөз берет, судья өзү да сурайт, күтүүсүз суроолорду берип. Ал жерде эмоциялар бар, кыйкырышып, урушуп ал жерден дагы. Ошол учурда биз эмне үчүн ал эмоцияларды коштук? Себеп дегенде судья биз элге көрсөтөлүк дедик. Судья мыйзамдын негизинде гана иштейт, өзүнөн эчтеке кошо албайт. Демек, эгерде ал жерде тартип бузса, ошо административдик кодекстин негизинде тартипке чакырарын көрсөтүп баса белгиледик да. Анан ал жерде албетте биз доогер менен жоопкердин дагы кичине судьянын алдында ийкемдүүлүгүн көрсөтүп, кечирим сураткан учурларын да болдук. Көрсөттүк да. Сот процессинде мисалы котормочуну колдонуу дейлиби, же болбосо сотко ишеним көрсөтөбүзбү деген нерселерди, анан ошол соттун чечими менен макул болбосо балким жана кассационный надзорный жалоба мындай укугу бар деген нерселер чагылдырылдыбы мисалы ошолор? Ооба, албетте. Себеп дегенде башында алар ошо сотко даярданып эле келишет да. Анан ал жерде доогер менен жоопкер өздөрүнүн жактоочусунун жардамы аркылуу ошол нерселерге жооп берип аткан учурлар көрсөтүлөт. Жанагы бир нерсени белгиледиңиз сиз, котормочунун негизинде депчи. Котормочуну биз чындыгында бул учурда пайдаланткан жокпуз. Себеп дегенде биз бул берүү кыргыз тилинде гана болгондуктан биз жалаң кыргыз тилдүүлөрдү гана тартып аралаштырдык да. Ал эми жана сиз айткандай соттук курамга ишенесиздерби, өтүнүчүңүздөр барбы деген судьянын кайрылуулары баардыгы тең эске алынган. Кадимки жарандык иш кандай каралыш керек, ошонун баарын эске алдык да. Эми бирок биз ал чындыгында айтканда биздин чыгармачылык топто 5 адам иштедик да. Ошонун үстүндө анын ичинде режиссер, оператор, монтажер, постановщик, редактор жана продюсер, анан юристибиз бул Меркумен өзү мурда судья болуп иштеген. Ал юрист ошонун баардыгын төкпөй чачпай карап, ичине чейин майда чүйдөчүнө чейин карап чыгып атты да, ошонун баардыгын. Андыктан ал нерсенин баардыгы эске алынды, бирок бир гана нерсе соттук териштирүү көп учурда узакка созулуп кетет экен. Мисалы айлап, жылдап, анын баарын биз кыскарттык. Бул телеберүү болгондон кийин 40 мүнөткө батырыш керек болду да. Анан жыйынтыгында ошо сот судья өзүнүн чечимин чыгарат. Тараптардын тиешелүү деңгээлде сунуштаган далилдерди, күбөлөрдүн негиздерин эске алып туруп өзүнүн чечимин чыгарат.
чечим чыгарганда дагы ал мыйзамдын негизине такап, тийиштүү мыйзамдарды, беренелерди эске алып туруп, ошонун негизинде чечим чыгарат да. А ошо чечим чыгарганда көрсөтөбүз, окуйт. Чечим чыгарып бүткөндөн судья жыйынтыгында өзү түшүндүрүп берет, жөнөкөй тил менен да. Себеп дегенде биз элди сурамжылоо жүргүзгөндө элдер айтты да, ушу чечимге көп түшүнбөй калабыз депчи. Алар өздөрүнүн тилинде эле бирдеме деп эле ар кайсы статья берене деп айтып салат, анан биз түшүнбөйбүз. Анан ошондо биз убакыт бердик, чечимди айтып бүткөндөн кийин ошону жалпак тил менен элге түшүнүктүү болуп түшүндүрүп бериңиз деп. Анан ошону түшүндүрүп бергенден кийин түшүнүктүүбү дейт, тигилер түшүнүктүү дегенден кийин анан соттук териштирүү жабылат. Анан жыйынтыгында болсо эки тарапка сөз берилет. Алар өз сөзүндө ошого байланыштуу нерселерди айтат да. Мисалы, мен туура эмес кылып коюп турмун деп доогер айтышы мүмкүн, же жоопкер айтышы мүмкүн да. Мен ушуну башынан эле чечип койсом болмок экен, ушу сүйрө лазымына канча миң сомго чыгым болуп атам деген өздөрүнүн интервьюлары бар. Ошону менен берүү бүтөт. Качан чыгат деп эми суроо болуп атат. Эми бул бери Кудай буйруса азыркы учурда ушу каналдардын баардыгы футбол менен алек болуп футболду чагылдырып аткандыктан азыр берүүгө мүмкүн эмес экен. Эми Кудай буйруса ушу футболдук мелдештер бүтсө, анан июлдун 10-унан кийин Кудай буйруса биздин коомдук телерадио берүү корпорациясынын каналынан эфиринен чыга баштайт. Ал эми көрөрмандерге ылайыктуу саатка коюлат. Ооба, анын баардыгын азыр биз КТРКнын жетекчилиги менен сүйлөшүп атабыз, юристтер менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Жанагы биздин тил менен айтканда, телевизионщиктердин, сиздердин тил менен айтканда прайм тайм деп айтылат. Ошол убакытка койгонго аракет кылып сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Кечкисин болжолдуу түрдө 7:30 9 чейинки аралыкта убакытка коюп бергиле деп суранып атабыз. Азыр КТРК ошонун үстүндө иштеп атат. Ошого да анткени алар дагы бул берүүнүн тартылышына, жаралышына өздөрүнүн көмөгүн абдан чоң салым кошушту. Андыктан алар да кызыктар. Алар да ошону чыгарып берүүгө аракет кылып атышат. Эфирге чыкты. Андан соң мисалы ошол убакытта көрө албай калса, YouTube'ка же интернетке кайсы бир жерден көрө алабы аларды? Жүктөп. Буюрса анын баарын ойлонуштуруп атабыз. Анан биз эми аны YouTube'ка жайгаштырабыз го буюрса. Бирок азыр тартипти сактап биз эфирге чыгып бүткөндөн кийин деп ойлонуштуруп атабыз да. Андыктан аны биз эфирге чыгып бүткөндөн кийин гана элге жарсала алабыз да. Мисалы интернеттин кайсыл бир мол сайтында бул жерден көрө аласыздар дейм. Аны Кудай буйруса социалдык түйүндөрдөн эле жарсалып коебуз го дейм. Пикир жаратуудан баштап долбоорду тартып бүткөнгө чейин канча мүнөт алды? Убакыт. Бул болжол менен азыр мына 1,5 жыл болуп калды. Себеп дегенде мен эле аралашып баштаганымачы, мага чейин дагы бул иштелип чыккан экен. 5-6 айлык убакыт кеткен экен. Ал жерде жанагы мен башында айтпадым, жумушчу топ, судьялар, адвокаттар чогулуп ушул берүүнү кандай кылып чыгарсак болот деги, бизге ушул керекпи деп өздөрүнчө ой толгоолор жүргүзүшүп, жумушчу топ түзүлүп, концепциясын жазышыптыр. Анан ошонун негизинде атайын адистер иштеп, чет өлкөгө чейин барышып кеп кеңеш сурашкан экен. Кыргызстандын медиа тармагында алардан кеңеш сурашыптыр. Анан ошо мен аралашып баштаганда 1,5 жылдан ашты. Ошонун үстүндө иштеп, болжол түрдө болуп атат. Бул 2 жылдан бери ушул ой жаралып, толгонуп, эми Кудай буйруса мына ишке ашып, азыр элдин назарына тартуулагантабыз. Анан эл эми кандай кабыл алат, эми алдыда буйруса көрөбүз да. Мен ойлойм, бул эл үчүн абдан эле пайдалуу нерсе. Себеп дегенде бул жеке эле карапайым калк үчүн эмес, укуктук сабатсыздыкты жоюу максатында бул жадагасы ошол эле жактоочулар үчүн да чоң сабак болуп атат. Анткени алар өзүнчө бир чөйрө да. Алар ушу биз менен келип иштешкенден кийин алар дагы таң калып атышат да. Биз ушундай айрым жерлерди, ушул нерселерди биз көп мындай неметпейт экенбиз. Көрсө ушундай болот турбайбы? Судьялар дагы айтып атат, мисалы бизге катышкан судьялар, мындай болсо анда чоң мындай соттук системаны бекемдөө, реформалоо багытында чоң мындай олжо болот эле, пайда болот эле деп атат да. Себеп дегенде ар бир тармакта бар го, бир нерсени көрүп ошону эске алып, анан ошонун негизинде умтулуп аракет кылуу болот го. Биз жерлерди кыдырганда да жактоочулар айтып атат да, ушул процессти көрсөтсөңөр көп жагынан биз көзүбүз ачылат эле деп атат да. Балким өзүнүн укугун коргоп, аягына чейин чыгып, талап койгонго үйрөнө билсе, ошону абдан жакшы болмок да. Бир четинен ошол эле жана процессуалдык нерселерди үйрөнүп, ошол эле арыздоону сиз белгилеп кеткендей кантип жазылыш керек, кимге бериш керек, келген жаран ошо котормочу чакырганга укугу бар экенин. Бүткөндөн кийин, мисалы чыгарылгандан кийин ошонун постановлениесин унутпай алып кетип, кол коюп алып кеткендей, анын чечимин да макул болбогондон кийин тигил жогорку деңгээлдеги сотко арыз берип, деңгээлге кошумча арыз менен, апелляциялык арыз менен кайрылып, анын баардыгы көрсөтүлөт бизде. Мисалы судья башында айтат, соттун курамын катчыга кайрылат, катчы соттун курамын кабарлап коюңуз деп. Ал айтат, Баланча Баланчаев, катчы Баланча, судья Баланча келди деп. Анан судья кайра тиги тараптардан сурайт да, доогерден, жоопкерден жана алардын жактоочусунан суранат. Соттук курамга баш тартуу барбы, өтүнүчүңүздөр барбы дегенде тигилер жок деп айтат. Бул да сабак да, силер баш тартпайсыңарбы деген мааниде да. Андан кийинкиси бул жана сиз айткандай өтүнүчтөрүңөр барбы, уруксат берип атат да, силер кайрыл када кошумчаңар барбы дегенде. Анан баардык териштирүүлөр
сөздөр бүткөндөн кийин судья соңунда тараптарга кайрылат да, чечим чыгып бүткөндөн кийин силер ушул чечим менен макулсуңарбы? Макулбуз дейт. Эгерде макул эмес болсоңор же болбосо макул болсо анда чечим менен сиздер өздөрүнүн мыйзам негизинде кандайдыр бир эрежелер бар экен, баланча күндүн негизинде сиз чечимдин дагы толук мазмуну менен мынча күн аралыгында келип таанышсаңыз болот. Эгерде сиздерде арыздаттануулар болсо, анда дагы баланча күндүн аралыгында арыздаттанууга бар деп. Бул дагы чоң мындай үлгү сабак катары болот деп ойлойм да. Себеп дегенде сиз туура белгиледиңиз, биздин көпчүлүк эле жарандарыбыз биле бербейт. Сотко кантип кайрылыш керек, сотто өзүн кантип алып жүрүш керек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө түшүнөм, эми турмуштар кандай болот, сотко ишенбөөчүлүктөр көп болуп атат, нааразычылыктар көп болуп атат. Эми анын баардыгы бизде Кыргызда илгертен айтты эле го, эки таш урунмайын ортосунда жалын чыкпайт деп. Эки жааттан тең болгондуктан ошондой нааразычылыктар болуп атат да. Анан мен ойлойм, жарандар сотко келгенде өздөрүнүн ийкенүү менен, аларга урмат көрсөтүү менен мамиле кылыш керек. Бул соттордун кадыр баркын көтөрүү багытына дагы абдан чоң салым болуп атат да. Бул жерде дагы баса белгилеп коюш керек, жогорку сот дагы өзүнүн салымын кошуп атат. Алар дагы ошо имараттарды тартуулоо жагынан көмөктөрдү көрсөттү. Анан жанагы башында биз айтпадыкпы, доо арызды менен кайрылганда судья эки тарап чакырат депчи. Ошол чыныгы судьялардын кабинеттеринде тартылды. Биз аны жазалма түрүндө кылган жокпуз. Чыныгы судьялардын кабинети кандай болсо, ошол жакка барып тартып аттык да. Андыктан бизге ошо көмөктөшкөн судьяларга да ыраазычылык билдирмекпиз. Ошол жерде эмгектенген. Кайсы сотторго барып тартылган темалар боюнча процесстердин баарын көрүп чыктыңыз, ошондойбу? Берүүнү тартардабы? Мурун. Жок, муну берүүнү тартарда эми биз процесстерди барып катышкан жокпуз. Себептен биз менен судья иштешип атты да. Ал судьялы бизге түшүндүрүп берип атты да. Себеп дегенде аларды барып процесске катышканда биз көп убакытты жоготуп коймокчу да. Демек ошон үчүн биз жаныбызда отурган эле биздин юрист кеңешчибиздин көмөгү менен эле иш алып барып аттык да. Жанагы кабинеттерди тартуу боюнча биз өзүбүз ошо сүйлөшүп, алар менен түздөн түз алардын уруксатын алып эле судьялар уруксат беришип, эч кандай тоскоолдук да көрсөтүшкөн жок. Алар тескеринче ушуну тартип элге чагылдырсаң жакшы болот эле деп жакшы кабыл алышты да. Кайрат Осмоналиев юриспруденция илимдеринин доктору, ошо айтып кеткен болчу, сот эркин, көз карандысыз болуш үчүн жана ал үлгү катары Американы айта кеткенде, АКШны суд присяжных деген бар. Андан тышкары мисалы жөн эле жарандар ошо сот кантип өтүп атат, ошо чечим кандай чыгарылат деген ошонун билим алыш үчүн да жөнөкөй эле жарандар да катыша алат деген айткан болчу да. Кошумча билим алууга түрткү болот да сиздин программаңыз. Ооба, эми бул жанагы сиз айткан суд присяжных деп айтылып жүрбөйбү? Россия Федерациясында көбүрөөк колдонулат го. Анан мен билишиме, угушума караганда бул мыйзам долбоору азыр иштелип чыккан окшойт. Анан жогорку кеңеште турган окшойт да. Андан аркысы мен чындыгында юрист болбогондон ага толук жооп бере албайм. Бирок бир кабарым бар, 2006 беле 2007 жылдарыбы же 2008 жылдары ошо бизге чыгармачылык топко бир адамдар кайрылган. Алар да ошо эл аралык уюмдун негизинде ошо суд присяжных деп аталат экен. Ошонун негизинде кандай бир тартсак болобу теле берүү депчи. Анан ал кезде кайра токтоп калды. Себеп дегенде буга бизде укук мыйзам жол бербейт экен. Ошон үчүн даярдоого мүмкүнчүлүк жок экен деп. Анан эгерде ал мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, жана сиз айткан юрист дагы ой ишке ашаттыр балким. Бул эми биздин жогорку кеңештин отурган депутаттардан көз карандыгы деп ойлойм да. Ал эми биздин берүүгө келе турган болсок, албетте ошонун баардыгы мен ойлойм бул ушу 6 берүү менен эле токтоп калбастан мында улантыш керек да. Себеп дегенде бул 6 берүү абдан эле аз. Мындайча алып караганда деңизге тамчы түшкөндөй эле болуп калат да. Көп пикирлер келет болуш керек деп ойлойм да. Биз ошону күтүп атабыз, эми буюрса бергенден кийинчи. Азыр эле пикирлер көп, чындыгын айтканда. Мисалы ошол эле адвокат жактоочуларыбыз бизге качкан жактоочулар дагы барып өздөрүнүн чөйрөсүн айтып атышат да. Мен ушундай бел аларда дагы арасында кызыккандар көп болуп, бизге катышат элек деген өздөрүнүн билдирүүлөрүн айтып кайрылгандар болуптур да. Анан биз ойлойбуз, пикирлерин айтса биз аларды кабыл алууга даярбыз иштешүүгө. Бирок бир нерсе болуп атат, мындан ары улантууга биздин өзүбүздүн оюбуз бар. Бирок баардыгы келип каржы маселесине келип такалып атат да. Себеп дегенде буга абдан эле чоң каражат кетти. Чындыгын айтканда азыр так суммасын айта албайм. Себеп дегенде ал айтылбашы керек деп азыр айтылган да. Азырынча кое туралык, эфирге чыгып бүткөндөн кийин айтабыз депчи. Бирок абдан чоң каражат кетти да. Мындай каражатты сарптап бизде Кыргызстанда берүүлөр даярдала элек болчу. Абдан эле чоң болду. Мисалы азыр тартып атышпайбы кино. Ошолордой эле болду да. Бул чындыгында себеп дегенде бул жерде декорациянын маселеси турат. Чыгармачылык топтун ага кеткен чыгымдары, анан биз атайын адамдарды жалдап аттык керектүү учурларда. Ошолорго ошонун баардыгына кеткен чыгым көп болду. Ошон үчүн мындан ары улантыш керек болсо, анда акча керек талап кылынат да. Эл аралык уюмдар башында мындай деп баса белгилешти да. Муну биз сиздерге даярдап беребиз. Андан ары ушу Кыргыз эли же болбосо өкмөтү же болбосо кайсы бир канал болобу же жеке менчик продакшн студия болобу, ошону өзү алып кетиш керек мындан аркысын
деди да. Эми бирок муну алып кетүү опурталдуу маселе, себеп дегенде бизде рынок маселесин айтып атышат да. Алар эми чет өлкөдө рынок абдан өнүккөн да, бизде рынок анчалык деңгээлде өнүккөн эмес. Анан мындай берүүгө рекламаны кое турган болсок дагы ал канча бир реклама жумшаса да жетпейт ал акчагачы. Чыгымын өзүн актабайт да. Ошон үчүн азыр сүйлөшүүлөр жүрүп, ойлонуп атабыз да, мындан аркы жашоосу кандай болот тагдыры. Бирок мен ойлойт элем, ушу андан ары алып кетсе абдан сонун болот эле да. Анан азыр учурда биз бул 6 берүүнү кыргыз тилинде даярдап бүттүк да. Эфирге чыгууга даяр, жада калса промо роликтерин да даярдап КТРКга тапшырдык. Алар Кудай буйрса, могу 27-синен баштап кое бере баштайбыз деп атат КТРК каналынан. Андан кийин биз орусчага которуп атабыз буларды, себеп дегенде орус тилдүү биздин жарандар дагы түшүнсүн депчи. Жеке эле кыргыз тилинде берип койбой деп. Дегенде мыйзам бар эмеспи, 50-50 деген теле же радио жаатында өндүрүлгөн берүү же программа сөзсүз түрдө эки тилде болушу керек деген. Ошол мыйзамды да эске алып, биз ошону орус тилине которуп, азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Буюрса, анда бүтсөк, анан күзүндө балким орус тилинде чыгып калаттыр. Иштөө учурунда кандай нерселерди өзгөртүш керек деп жеке жарандык пикириңиз калды да? Эми мен мыйзамдарга өтө эле аралашпай эле коеюн, өтө эле кийлигишпей эле коеюн. Жеке жаран катары өзүмдүн пикирим. Адамдар эң башкысы биз укканды билсек, мисалы кимдир бирөө сүйлөп атса, биз азыр укпай калдык да. Чындыгын айтканда мени кечирип коеттур биздин жарандар мекендештерчи. Биз көп нерсени укпай эле өзүбүздүкүн эле айта беребиз да. Ал керекпи, керек эмеспи ал адамга? Ал адам дагы мисалы сот системасындагылар мыйзамдын негизинде гана иштейт экен да. Мен ошону түшүндүм да. Сен канчалык мындай куру сөз менен айтып ишендиргенге аракет кылбагын, бирок колуңда далил, анан бир күбө болуш керек, ошону далилдеп бере турганчы. А далилиң так болуш керек экен да, ошондо гана сен утат экенсиң да. Ошон үчүн мен айтат элем жарандарга, ар бир нерсеге мындай иштер эч кимге келбей эле койсун башыначы, бирок ушундай болуп кала турган болсо сөзсүз түрдө алдын ала ойлонуп жүрүш керек экен да. Далил бир эле мисалды келтире кетейин. Аталыкты аныктоо жана алимент өндүрүү маселесичи. Бул жарандык никеде турган жаштар болгон да. Биздин берүүбүздүн негизинде жазылган сценарийдин негизинде. Анан ошол жарандык никеде булар расмий түрдө мамлекетке барып никесин каттаткан эмес да. Ошонун проблемасы кийин келип чыгып, тиги атасы баласын тааныгысы келбей атат. Анан чыйынтыгы берки байкуш келин тажаганда анан сотко кайрылып атат. Экөө ажырашып кетти. Жашап алып, анан тиги жигит кечирип кой деди. Анан тиги келин байкуш баланы кучактаган бойдон айластан анан дагы жакшы айланасындагы юридикалык маселелерди түшүнгөн адамдар кеңеш берип, анан ошонун негизинде соттук териштирүү болуп атат да. Ошон үчүн далил катары бир нерселерди ала жүрсөк өзүбүзгө келечекке мындай жакшы болот эле да. Анын бетин ары кылсын, эми соттук териштирүү болбой эле койсун ар бир немеде. Анан бирок эми турмушта өйдөлдөй болот да. Сөз түрдө далил ала жүрүш керек экен да. Азыр эми Кудайга шүгүр жаздыра турган, тарта турган жабдуулар бардыгын эле жеткиликтүү болуп калды го. Ошон үчүн ошондой бир маселелер болуп кала турган болсо сөз түрдө жаздырып алышыбыз керек экен да. Кайсы далилдер жарамдуу болот, жараксыз болот, ошолорду да чалдырасызбы мисалы сотто? Ооба, биздин соттук процессте ошол көбүнчө жанагы күбөлөрдүн айткандарына таянуу болду. Мисалы дагы бир үн жаздыруу, жок, ал үн жаздыруу, видео көрсөтүү биз бир жерде кылалык дегенбиз. Техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам биз аны көрсөтө албай калдык да. Бирок бир жана жол кырсыгынан келип чыккан материалдык зыянды өндүрүүдө далил катары биз немени кылдык да. Мисалы станциялардын жүргүзгөн иш аракеттери, мисалы эки машина капилеттен жол эрежесин бузуп алып экөө сүзүшүп алып, ошонун негизинде доогер өндүрүп атат да беркиден. Анан ошондо ал жерде доогер машинеси жаңы болгондуктан атайын расмий түрдө катталган станциялардан барып, анын ошо абалын аныктатып, бардык нерсесин баарын иликтеп чыгып, ошол көрсөткөн баасына берки жоопкер макул болбой атат да. Жоопкер болсо, мисалы базарда пайдаланып сатылган буу деп айтылабы, колдонулган тетиктерди тапшырууга аракет кылып атат да. Ошону биз салыштыруу иретинде берки станциянын өкүлүн, анан жанагы тетиктерди саткан адистерди чакырып, ал жерден эле сотко түшүнүктүү болот экен да, алардын сүйлөгөн сөзүнөн элечи. Анткени судья өзү укуктуу экен, каалаган жерде керектүү суроону бергенгечи, ошону бергенде эле көрүүчүгө түшүнүктүү болот экен да. Мунуку далили мындай анча болбой калды депчи. Кагаз тапшырып атат далил катары мисалычы. Бирок сөз менен сүйлөп келгенде түшүнүктүү болуп атат да, кимдики далили жогорураак. Себеп деген далил деген бул кагаз мөөрү басылган, так санды келтире турган нерсе. Сот экспертизасы департаменти бар да, мисалы ошонун далили жарактуу болобу же жана станциянын эмеси жарактуу болобу деген анын салыштырмаларды мисалы колдондуңузбу? Бул берүүдө андай нерселерге чейин жеткен жокпуз. Бул баштапкысы болгондуктан кичине жеңилирээк болсун, анан көрүүчүлөр кабыл алганда да мындай кичине айрым нерселерди түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай жөнөкөйрөөк болсун деп биз ошол кагаздарды эле көрсөтүүгө аракет кылдык да. Мисалы соттук териштирүүдө ошол эки тараптын өздөрүнүн билдирүүсүнөн кийин материалдарды иликтөө
деген бөлүмү бар. Ал жерде судья кадимкидей ошо ишке тиркелген кагаздардын баардыгын ошол жерде отургандарга айтат да. Мисалы сотко келип түшкөн иш кагаздарды иликтейбиз деп анан өзү барактап айтып берет. Мисалы доогердин көрсөткөн бул кагаздары. Демек бул далил. Андан кийин бул кагаздар бар экен. Бул жашаган жерин тууралуу маалымат баракчасы, алган айлыгын тууралуу маалымат баракчасы жана башка ушундай сыяктуу жанагы иш дело деп коет го. Ошого бекитилген баардык кагаздын баарын ошол жерден элдин көзүнчө айтып эле анан далилдейт да. Ошол кагаздар менен эле токтолдук да. Айрым учурда адистерди чакырдык. Мисалы медицинанын адистин өзүнүн көрсөтмөсү керек болсо ошону дагы чакырдык. Мисалы ооба мен медайым учурунда ушул баланы карап эмдөөлөрдөн өткөзүп жүргөндө ушул кишилер жүргөн, ушул жерде бар болчу, биздин кагазтардын баардыгы көрсөтүлгөн деп. Биз бул жерде эми ооз эки түрүндө, визуализация түрүндө жеткирүүгө аракет кылдык да. Мындай сөз түрдө көрсөтпөй эмес, тиги киши адис келип аткандай демек түшүнүктүү. Бул адис көрүп баардыгын көрсөтүп берди депчи. Ошондой чыктык да кырдаалдан. Долбоордун үстүндө иштеп атканда эң маанилүү сиз кандай тажрыйба алдыңыз деп айта аласыз? Эми тажрыйба алганым сабырдуулук. Себеп дегенде бул долбоор мен үчүн абдан чоң сыноо болду. Себеп дегенде буга чейин мен беркиндей берүүлөр даярдап келсем, бул абдан чоң, биздин Кыргызстанда мындай болуп көргөн эмес да. Анан чоң программанын үстүндө иштөө болду. Сабырдуулук дегеним себеп дегенде юристтер менен иштеш чындыгында кыйын экен. Азыр мен менен иштешкен юристтер угуп атса күлүп атышкандыр. Себеп дегенде алар менен талаш тартыш абдан кызуу болду. Себеп дегенде биз тележатын иштеген телевизион катары берүү кандай болуш керектигин жеткирүү максатында далилдерди колдон келишинче аракет кылдык. Уруш талаштар көп болду. Алар болсо, юристтер болсо, жок, биз мыйзамдын негизинде гана иш алып барышыбыз керек. Могу мыйзамда жазылып турат, биз аны кыла албайбыз. Биз айтып атабыз, элге жетиш үчүн ал мыйзамды эске алабыз, бирок мындай элге жөнөкөй тил менен да жеткирүү керек деп аябай талаш тартыш бизде жок эле дегенде 2 айга созулду окшойт. Бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибизди билиш үчүнчү. Андан кийин алардын да көзү жетти бизге, чыгармачылык жамаатка. Булар чындыгында жасай алат экен ушул нерсени деп. Анан биздин да көзүбүз жетти окшойт. Ушу юристтер менен иштешүүгө биз тил табыша алабыз деп. Анан Кудайга шүгүр ошону иштеп кеттик. Кемени эми сууга кой бердик. Эми мындан ары кеме кандай багытты алат? Биз ойлойбуз, эми алдагы кеменин башкаруучусунан көз каранды болсо керек. Себептен биз колдон келишинче аракет кылдык да. Учурдан пайдаланып менен иштешкен менин чыгармачылык жамаатыма ыраазычылык билдирем. Бул биздин режиссер, оператор, монтажер, редактор, юрист, кеңешчибиз. Анан ошо айдылоонун ичинде дагы биз менен иштешкен адистер болуп атты. Ошолордун баардыгына ыраазычылык билдирем. Мени чыдап, менен чогуу жүргөн. Анткени уруш талаш көп болду. Далилдеш керек болчу. Анан силердин учурдан пайдаланып да КТРКнын жамаатына билдирип коеюн. Себептен алар да чоң Ополтодо көмөк көрсөтүштү, студия беришти, оборудование, өздөрүнүн кызматкерлерин беришти. Алар менен да урушууга туура келди. Себептен айрым учурда алар түшүнбөйт көп нерсени. Жеткиришке кыйын келет экен да. Мисалы мен түшүнөм, башка кишиге барып ушуну жазашыбыз керек десе ал түшүнбөйт да. Анан түшүндүрүш үчүн көп убакытты талап кылып атты да. Ошол анан буюрса иштеп бүттүк, эми эл кабыл алат деп ойлойм. Эми кандай кабыл алса ошого жараша биз андан аркы иш чараны бир нукка бурууга аракет кылабыз. Урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин Дарамет аттуу уктуруубузга мыкты адис медиа тармагында иштеген Жаны Ачык Айкын аттуу долбоордун продюсери Марс Төлегенов катышты. Буюрса ошо июль айында КТРКнын каналында көрөбүз. Күтөбүз кандай тартылды экен, кандай маселелер чагылдырылды экен, анан жарандар аны кантип кабыл алып. Анан сизге эң биринчиси ошо ден соолук, анан ошо жаны бир нерселерди жаратасыз. Ийгилик болсун. Сизге да ийгилик. Жакшы туруңуздар. Радио Манас.